Мен Кубанов Данияр, Илимбокс долбоорунда контент мейкер болуп иштейм. Платформага сабактарды кошуп кыргыз тил боюнча. Мен негизи номер 98 лицейде окуп, анан бул жерге практика өткөнү келгем. Бул жерден ошо жаз келечекке айтып калды, мага ушул долбоор болуп атат, ошого иштеп бербейсиңби деп. Анан өзүм ойлонуп көрсөм, кыргыз тилин өнүктүрүүгө багытталган долбоор экен, анан макул болдум. Негизи кыргыз тилинде ушундай бир онлайн платформа жок болчу. Ушуга бир өзүмдүн салымымды кошкум келди. Ошон үчүн аракет кылып мындай кошул түрткү болду ушул нерсе. Негизи азыркы учурда, мисалы үчүн, негизи алганда окуучу бир сабак боюнча бирдеке интернеттен караш үчүн кыргызчасы мындай айтканда дээрлик жок эсе болсо дагы толук эмес. Мындай шаар жергесиндегилерге болсо, алар мындай айтканда мүмкүнчүлүгү кеңири. Алар көп жерден таап кете алат. Айылдагы мисалы үчүн жана Кыргызстандын башка аймактарында болсо, мындай бирдеке табыш сабак боюнча оор да, өтө оор. Анан ошон үчүн алар деген мындай мектеп менен эле чектелип калышат, же бир болсо окуу китеби менен гана чектелип калышат. Дальше өзүнүн мындан ары бир илимин жогорулатуу үчүн ушундай платформалар азыркы учурда өтө керек деп ойлойм. Мындай айтканда, окуучуларга дагы бир жаңы өбөлгө түзүп, мындай билим алуусуна шарт түзөт деген ойлойм. Азыркы учурда жаштар деген биринчиден кайсыл тармакка кетүүсүн тандап, анан ошол тармак боюнча окуусун сабактар керек болсо, ошолорду тандап атышат. Мисалы үчүн, медик болгусу келгендер химия, биология жагын, тилчи болгусу келгендер же гид болгусу келгендер, мисалы үчүн англис тил жагын же бир башка тил жактарын окуусу келет. Алар деген көбүнчө онлайн окушкандыгы үчүн ушундай платформалар аларга өтө ыңгайлуу болот деген ойдобуз. Ошон үчүн бул платформа өтө керек. Аралыктан окуу, мисалы үчүн, кыргыз мамлекети мындай айтканда аралыктан окутууга даяр эмес экени билинип калды. Себеби былтыркы пандемия учурунда көптөгөн окуучулар онлайн окууда, окуучулар жөн гана окуучулар эмес, окуучулар, мугалимдер, керек болсо студенттер дагы өтө кыйналды. Биринчиден онлайн мындай айтканда сабактын жетишсиздиги болуп калды. Мектепке барып 45 мүнөт окуса, онлайн окуганда мисалы үчүн 45 мүнөткө мугалимдерде жетишпей калды, жана сабактын эмен жоктугуна байланыштуу жаңы түзүп, мындай айтканда 45 мүнөт эмес, балким бир 15 мүнөттүк болуп калды, жана окуучуларга толук түшүнүксүз болуп калды. Биринчиден, экинчиден, бардык учурда бир учурда интернетке киргендигине байланыштуу интернеттин да ылдамдыгы жетишсиз болуп, көпчүлүгү кыйналды да. Анан үчүнчүдөн, ушундай бир платформа жок болчу. Ошон үчүн мындай айтканда көпчүлүгү онлайн окуудан тажап калышкан учур болчу. Окуучуларды онлайн сабактарга кызыктыруу үчүн биринчиден алганда, мисалы үчүн, окуучу мектепке барып окуганда, мындай айтканда, окуу китеби же мындай айтканда мектептен өтүлгөн сабак окуучуга мындай айтканда түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн кээ бир учурда. Ошон үчүн биз бул жерден окуучуга түшүнүктүү жана кызыктуу болуш үчүн мындай айтканда, биринчиден интерактивный көнүгүүлөрдү коштук. Интерактивдүү ал жерден деген, мисалы үчүн, сүйлөм толуктоо же тест өтүү жана бир тыныч белгилерди коюу сыяктуу көнүгүүлөр бар. Окуучуларга кызыктуу болот деген үмүттөбүз. Экинчиден, мисалы үчүн, кайсыл жерде аныктама бар, кайсыл жерде мисал келтирди, мисалда мисалы үчүн так эмне жөнүндө сөз болуп жатат, ошолорду белгилеп өзүнчө көрсөттүк. Ал дагы бир өзүнчө түшүнүктүү болууга шарт түзөт деген ойдобуз. Мурда видео тартылган. Видеодо деген, мисалы үчүн, 20 мүнөттүк видео болсо, аны отуруп көрүп, мындай айтканда, 20 мүнөттүк кичине узунураак болгон үчүн биз ошол 20 мүнөттүк видеону бир 2-3кө бөлүп, мисалы үчүн бөлүктөргө бөлүп, жана ошол эле бөлүктөрдө ичинде эмне камтылган болсо, кайра эле ошону текст түрүндө көрсөтүп бердик. Кээ бирлерди таблица түрүндө, схема түрүндө, сүрөттөр менен мисал келтирип, мындай айтканда, окуучуларды сабакка кызыктыруу үчүн болгон аракетибизди кылып жатабыз. Окуучуларда негизи китептерде мындай айтканда кара сөз түрүндө, мындай айтканда жалпы эле берилип калгандыктан көп мындай түшүнүксүз болуп калат. Ошон үчүн биз онлайн жасаганда өзгөчөлүк кылып, мисалы үчүн, бул жерде аныктамада кандай болсо, мисалы үчүн, бул жерде түрлүү чекит жана чекит жөнүндө сөз кетип атат. Ошолор мисалы үчүн кайсыл жерде кандай коюлгандыгы тууралуу мисалы үчүн өзгөчөлөп көрсөтүп койсок болот. Мисалы үчүн кызыл түстө кылып, мисалы үчүн, мисал өзү жашыл түстө кетти, кызыл түс өзгөчөлөнүп көрүнүп турат. Демек, окуучу бул жерде кайсыл даана, кайсыл нерсе жөнүндө сөз болуп жатканын мындай айтканда оңой түшүнө алат деген ойдобуз.
мугалимдин ишине көптөгөн жардамы тийиши мүмкүн. Себеби мугалим бир өткөн сабагы кайра мындай айтканда камерага же эмеге записке жазылып калынбайт. Мисалы үчүн окуучу сабакка келе албай калса, мугалим ал окуучуга кайра сабак өтүп бере албайт. Өтүп берейин десе, ага убактысы жок болуп калат да. Мисалы үчүн окуучу сабакка келбей калды дейли же ооруп калды же бирдеке болуп, анан кайра ошол сабакта түшүнүш үчүн ошол сайтка кирип карап, түшүнбөгөн жерлерин эжейден сурап, мугалимден сурап билип алса, мындай айтканда чоң мүмкүнчүлүк да бул. Буга чейин мындай мүмкүнчүлүк жок болчу. Окуучуларга, ата-энелерге жана ошондой эле мугалимдерге биздин кеңешибиз Ilmbox платформасын колдонуңуздар. Келечекте бул долбоор дагы да өсүп, негизи азыр илим бир жерде турбайт да. Мисалы үчүн улам жаңы ачылыштар болуп атат. Мисалы үчүн мисалга айтканда, мындан бир 30 жыл мурда интернет деген түшүнүк элге кеңири тарай элек болчу. Азыр интернетсиз керек болсо, мындай айтканда көптөгөн иштер токтоп калышы мүмкүн. Ошон үчүн дагы да келечекте жаңы иштер ачылып, жана Ilmbox тармагы ошо боюнча өнүгүп өсүп кете берет деген ойдомун.